Жалал шаарынын тургуну Нурболот Тутуев унасынын жайкы дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып жаткандардын бири. Ал шаардагы дөңгөлөк алмаштырган жайлардын баарын түрө кыдырып, кезек күтүү азыраак жайды араң тапканын айтат. Балон алмаштырып алайын деп бүгүн ишке чыкпай, эртең менен чыккам, ушу кыдырып, шаар боюнча кыдырып өчүрүп, ар бир жерге барсам 10 машина, 12 машина, 7-8 машина деп, анан ушул жерге келсем, ушу 5-өчүрүт дегенден токтоп, ушул жерде күтүп, азыр алмаштырып атам, 1-2 саат болуп калды, Кудай кааласа бүтүп калды, бүтсө үйүмө кетемин. Дөңгөлөгүн кар жаагандан кийин алмаштырып жаткан айдоочулардын көптүгүнөн алардын басымдуусу кышка алдын ала даярдык көрүшпөгөнүн байкаса болот. Бир канча жылдан бери дөңгөлөк желимдөөчү жайды иштеткен Алишер Акилов да жыл сайын эле айдоочулар кардын жаашын күтүп, алгачкы кар жааган күндөрү унааларды тейлеп жетишпей калаарын белгилейт. Эми алмаштырышып атат, ушу кар жакканды баштан, биринчи кар жаккандачы. Ошо 3-4 күн ушундай болот өзү. Ушун менен болду. Только бахарда кылабыз кийин марттан. Биз успеть кылып атабыз. Успеть кылсак канчасы алмаштырабыз. Успеть кылып атабыз простачы. Айдоочулар кышка камданганы менен жолчулар кышка жакшы даярдык көрбөсө жолдо жүрүү кооптуу. Өзгөчө Бишкек-Ош жолунда унаалардын каттамы көп болуп, бийик ашуулар да бар. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнөн облус аймагындагы ички жана республикалык маанидеги жолдорду тейлеген ишканаларда 72 техника, 7439 тонна кум жана туз камдалганын билдиришти. Жолдун эң чукул бурулуштарга, жолдун кесилишине жана ашуу участкаларына себелөөчү нөмүрлөр. Баягы техника жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо негизи максатында. Анан эми биздин мына калган аймактар менен байланыштыруучу жолдорубузда мына Жалал Абад балыкчы башкармалыгына таандык 7 деп тейлейт. Буларда дагы мына бүгүнкү күнгө даярдык, алардын берген маалыматы боюнча 35 дана техника, кышындасы тейлегенде техникалар толук даяр. Кардын жаашы кышка даярдыгы жок айдоочулардын бир топ айласын кетирди. Айрымдары жайкы дөңгөлөктө болгондуктан ашуулардан чыга албай сапарын токтотсо, бир нече айдоочу авто кырсыкка да кабылган. Бизде ушу областын аймагында 2 жол транспорт кырсыгы катталды. Анын бирөөсү биздин ошо Токтогул районунун аймагында катталган 2 автоунаа кагылышып, анын натыйжасында айдоочусу ошол жеңил жаракат алып ооруканага кайрылган. Андан сырткары дагы Нокен районунун аймагында бир жол транспорт кырсыгы катталды. Ал эми ал катталган жол транспорт кырсыгы материалдык гана чыгымга учурады. Ал жерде эч ким жаракат алган жок. Жалал Абад облусунда жалпы автожолдун узундугу 16465 чакырымды түзөт. Анда үстүбүздөгү жылдын ушул мезгилине чейин 450 жол транспорт кырсыгы катталып, 107 адам каза болгон. Жол кырсыктары өткөн жылга салыштырмалуу 16га аз болгону менен, каза болгондор быйыл 5ке көп. Кабылбек Өчкөнбайұлы, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.